Азыр коллегам абдан туура маселени көтөрдү. Эгер так проект болбосо, ала берели, анан көрөлүчү ар жагын не болсо ошо болсун дегенде эле мамиле болуп калат да. Ошон үчүн урматтуу министрдин орун басары проектное мышление, проектный подход орусча айтканда бул өтө маанилүү. Анан мындай долбоорлорубуз бар. Эгер келсе бул жакты мынтип жиберет элек деген сөз айтылган жок да азыр. Бул институттун бул жака өкүлчүлүгүн тартуу негизги максаты бул дээрлик 40 мамлекеттин ортосундагы аналитикалык эксперттик жактан жардам берүүчү институт катары иштеп келишет. Бул жакта өтө чоң күчтүү эксперттер бар, ошол жагынан жардам берет да. Анан глобалдык фонддордон акча алыш үчүн канчалык бизге климатка зыян келтирген климатты наоборот коргоочу долбоорлорду ишке ашырууда ошол эсептерди аналитикалык жактан туура жардам берет да, күчтүү эксперттер. Ошого алып келдик да. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө прямой Кыргызстан ал жактан фонддордон акча тартуу жагынан, именно экспертный аналитика жагынан кичине аксап жатабыз да. Ошол жагын, ошол базабызды түздөп жардам берчү. Ушул эксперттер көбөйгөндөн бери жашоонун деңгээли төмөндөп кетти. Акыл айткандар көп, эксперттик кеңеш бергендер көп, аналитиктер көп, бирок мындай колу менен топуракты кармап, буту менен жерди басып иштегендер аз болуп кетти. Мен билбейм, Советтер Союзунун учурундагы жашылдандыруу долбоорлоруна аябай таң калып атам. Субботниктер менен комсомол, бамдарды уруп койгон экен. Азыр эми караң, миллиондогон келип атат, бир көзгө көрүнө турган, кармай турган, оор айтканда жыттай турган бир неме эчтеке калбай калып атат да аркасынан. Ушуларды бир көрсөтүп койсоңуз. Мына мисал караңыз, 100 миллиондон ашык жашылдандыруу боюнча, жашыл экономика боюнча инвестиция тартылды деп атасыз. Бирок азыр мен сурасам, ушул акчага бул жер бүттү деген эчтеке жок да. Эксперттер, консультанттар анан абанга учуп кетти деген эле бир маселе болуп атат. Ошону айтып атат менин коллегам. Эске алып койсоңуздар, негизи бул абдан маанилүү. Мен эмне үчүн колдойм деп атам? Анткени бул жакта негизги донорлор Улуу Британиянын тышкы иштер министрлиги экен, туурабы? Даниянын тышкы иштер министрлиги, Корея Республикасынын тышкы иштер министрлиги, Норвегиянын климат жана курчап турган чөйрөнү коргоо министрлиги, Жашыл климаттык фонд. Бул донорлор, партнерлор эл аралык репутация абдан жакшы. Ошон үчүн гана колдойм деп ниет кылдым. Чоң рахмат.